Vallahi ne kapattınlar? 40 жылдан бері ирригаторлыкка аркалаган Бейшен Мусалиев Кочкор райондук суу чарба башкармалыгындагы эң тажрыйбалуу адис. Кесиптештеринин айтымдарында ал өрөөндө коен жатагына чейин мыкты билет. Ушундан улам айрым жумуштарды жүргүзүүдө анын кеп кеңештери алтынга тете. Алсак, азыр иштери кызыган Кеңеш каналынын айрым жерлерине бетон төшөө да алдын ала аны менен макулдашылган. Бактыга жараша соңку мезгилдерде сугат объектилерине жетишерлик каражаттар каралып, буга чейин сазга чөгүп калган тармак акырындык менен оңолуу жолунда. Мурун болсо же май жок, же техника жок, же цемент жок. Ушунда кыйналып атабыз. Эми бул өзү канал 8 куб суу берчү. Буга чейин бир 4 куб, ушу жарым мың гана берип атканда калганы фильтрация болуп, бүт жамалбай, кешкалардын баары сайып тарагандан бери начарлап калганбыз. Анан былтырдан баштап аябай жакшы жардам болуп атат. Жалпы жумуштарына жетекчилик кылуу Бейшен Мусалиевке жүктөлгөн Кеңеш каналынын узундугу 17 чакырым. Андан дароо 5 айылдын тургундары пайдаланышып, 3045 гектар аян сугарылат. Антке менен өткөн кылымдын 70 жылдарда жасалган анын эскилиги эч ак жетип, суунун жоголуу көлөмү көбөйгөн. Мунун кесепетинен нымталашуу өзгөчө курч туруп, айрым учурларда мээнет текке кеткен. Андыктан быйыл Кочкор райондук суу чарба башкармалыгына бөлүнгөн 19 миллион сомдун бир бөлүгү ушул объекттин 1 чакырымын бетондоого жумшалууда. Мындан тышкары бүтүндөй ирригацияны жакшыртуу жаатында мактаналарлык аракеттер бар. Бизде 7 насостук станция бар, ошонун 4-төнү агрегаттарды алдык. Кудай буюрса дыйкандар суу менен толук кандуу камсыз болууда бүгүнкү күндө. Механикалык тазалоолорду жүргүзүп атабыз. Топонар каналында 1,5 километр механикалык тазалоо жүргүздүк. Ушул эле Кеңеш каналында 3 километрден ашуун механикалык тазалоолор жүрүп атат. Кешке жатса кургайт буюрса. Ирригаторлордун жогоруда аракеттерине жергиликтүүлөр терең ыраазы. Алардын билдиргендерине караганда, быйылкы кургакчылыкка карабай сугат сууларын берүүдө үзгүлтүктөр орун алган жок. Маселен, Теңдик айылынын фермери Тилинбек Бердигулов өз аятынан өткөн жылдын деңгээлинде эле той топтоп, ошонусуна кубанычта. Ошо суу чарбасына рахмат, ушул жерден сугарып, чөбү мол болду буюрса. Кургакчыл болду, жааган жок. Ошол эми эл көргөндү көрөбүз, бирок суу чарбасына рахмат. Антсы да суу чарбасына баарысы шайма-шай дешке эртерээктей. Кеңеш каналына бетон төшөө аракеттери тастыктап тургандай айрым техникалар жетишсиз. Мунун айынан Кочкорлук ирригаторлор минтишип цемент аралашмасын кол күчтөр менен бүткөрүшүүдө. Албетте, мындай жагдайда белгиленгендерди өз мөөнөтүндө аяктоо алда канча кыйын. Бизде ушу бетонно смеситель болсо дагы эң сонун болмок. Өзү аралаштырып, өзү куйганга сонун болмок. Азыр биз колго ручной чылап бетонду даярдап атабыз. Механикалык паркыбыз эми эскилиги жетишкен, сапаты төмөнүрөөк экскаваторлор болуп атат. Ушундай оош кыйыштарды эске албаганда иштер дурус. Ал эми жакынкы аралыкта Кочкор районунда Шамшы БСРынын курулушу башталмакчы. Ага делинген 15 миллиард 972 миллиондун алгачкы суммалары Ислам жана Сауд Арабия өнүктүрүү банктары тарабынан чегерилди. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, ЛТР, Кочкор району.